Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн мен COVID-19 оорусу менен ооруп жаткан оорулуулардын баарын кыдырып чыктым. Улуттук госпиталга бардым, инфекционный больницага бардым. Мына бүгүн Токмокто, ошо Чүй областы боюнча инфекционный больницада турабыз. Абал өтө коркунучтуу эмес, ортодон ылдый десек болот. Бирок ошончо дагы менин айтарым, айрыкча жанакы жандандыруу бөлүмүнө түшүп калгандардан сурап чыктым. Үйүндө жата бергендер экен көбүнчө. Анан кийин такыр болбой баратканда анан келип, ошо реанимацияга түшүп калышыптыр да көпчүлүгү. Ошондуктан сиздерге кайрылып кетеримин. Жөтөлүп, ушундай бир оорунун белгилери пайда болору менен райондук больницаларга барыңыздар. Мына Бишкекте инфекционныйга барыңыздар. Жаңыдан башталганда барып кайрылсаңыздар, биздин доктурлар bir gün en көп болсо 2-3 күндө айыктырып кайра чыгара турган метод таап алышты негизи. Анан баягы кайдыгерлик кылып, өзүңөргө өзүңөр душмандык кылып, ден соолугуңарга жата бербестен ушу кайрылып тургула. Анан эң негизгиси мен сиздерден суранарым, барыңыздар вакцина алыңыздар, вакцина. Мына болгону республика боюнча бүгүнкү күнгө 4000 адамдын тегерегинде вакцина алды. Вакцина бар. Ар бир райцентрга барсаңыздар болот. Мына мен ушуну айтып кетейин дедим менен. Кудай буйурса биз карантин киргизбей, абалдан чыгып кеткенге толук күчүбүздү жумшайбыз. Ошондой мүмкүнчүлүгүбүз бар деп мен толук ишенем. Кудай буйурса баары жакшы болот деп айтып кете алсам болот.